Менин күйөөм Россияда, чакырсам келгиси келбейт. Шылтоо айтат дейсиздер. Эң биринчи анализ кылалы. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Акча бул жерде маселе эмес да, жан дүйнөнүн алдында акча түккө турбайт. Кандай аялдардын күйөөсү аялын оңой таштап кете беришет. Аял толук күйөөгө берилип кеткенде, Кудайым айтат экен да, сен мага эмес, күйөөгө берилип кеттиң. Мен сага деген күйөөңдүн махабатын алып коем дейт да. Эркек мындай бизди кызганып турушу керек. Анан кызганып десе, ооба мен аябай кызганат дешиңиз мүмкүн. Эркек бир эле учурда любовницасын да кызганып коет, сизди да кызганып коет. Эркек бул чек арасын күчтүү коргогон адамдар да, эркектер. Кызганса эле сүйүнүп отуруп калбаш керек, өзүбүздү таштап койбошубуз керек, Эркектин табиятында бар бул нерсе. Анан могу көбүнчө аялдар өзүн унутуп коет. Семирип кетебиз, бетибизге крем койбойбуз, эркектин баардык милдетин алып алабыз. Эркек жасагандан дагы укмуш жасап коесуз, эркекти критикалай бересиз. Мындайча айтканда, сизде аялдык сыпат жок. Үн, манера деген жок, назиктик жок да, күйөөңүздү мактап, мындай кечинде иштен киргенде сонун тосуп алып, эртең менен жумушка жакшы узатып, кылыктануу деген нерсе жок. Мындайча айтканда, эркектин жанында аял жок. Биз аялбыз дейбиз. Жөн эле сырткы келбетибизден бизде мо аял дейт да. Жөн эле турган турпатың аял экенин таанытып турат. Чыныгы аял кандай болуу керек? Эгер аял адам кылыктанганды билсе, өзүн өстүрүп турса, эркекке дайыма бир сырдуу болуп, мындай ачылбаган китептей болуп, эркектин мээсинде дайыма табышмак болгонду билсе, любовница болгонду билсе төшөктө, укмуш бир оюн көрсөтө алса төшөктө, жакшы тамак жасаганды билсе, мындай аялдарды эркек өзүнөн алысташтагысы келбейт.